жүзүн угри басып кеткен, ар кандай тыртыктар басып кеткен, жүзү страшный, коркунучтуу болуп көрүнгөн эркек жана аялдарга тиешелүү маселе. Бул мен 100% кепилдик менен жардам берет дебеймин. Биринчи себебин дагы кыласыз, бирок себептерден дагы күчтүүрөөк жардам бере турган нерсе Аллах Тааланын 99 ысымынын ичиндеги Аллах Тааланын нур ысымы. Ан-нур ысымы. Көбүрөөк айтыңыз, Аллах Таала не болсо Аллах Тааладан сурай беришибиз керек. Жүз маселесинде, бут маселесинде, кол маселесинде, айтор үйүңүздө жөнөкөй туз түгөп калабы, биринчи Кудайдан сураңыз. Ушул нерсеге өзүңүз үйрөтүп алсаңыз, бул өтө чоң сизге киреше болот, инвестиция болот. Жүзү нурлуу болгусу келгендер, Ороз айында өзгөчө 30 күндө биринчи башынан 29-30 күн болот, ошонун аягына чейин ар бир жерде, ар бир иште кылардан мурда ан-нур деп, Аллахым деп дуа кылып, жүзүмдү нурлуу кыл, өзүң кереметтүү затсың, өзүң нурдуу затсың деп Аллах Таалага мактоо пайгамбар саллаллаху алейхи айткандан кийин ан-нур ысымын айтсаңыз, жүзүңүз нурлуу болот, келбеттүү болот. Жүзүңүздөгү чытыр-пытырлар кетпей калышы дагы мүмкүн. Бирок адамдарга сизди касиеттүү кылып көрсөтүп коет Аллах Таала. Сезимдүү кылып көрсөтүп коет Аллах Таала. Ыйык кылып көрсөтүп коет Аллах Таала. Ар бир жерде барган жериңизде кадыр баркыңыз, урмат сыйыңыз, берекеңиз болот. Ошондуктан бул ысымга маани бериңиз.